Кантип үйлөндүңүз эле, ким таап берген дейт. Нике кайып болот экен, Алла таап берген. Тажикстанга алымдарды зияратка барып калып, ошо алымдарды зиярат кылып, даават кылып жүрүп, ошо жерде Аллама деген биздин муфти Амстердамда менен чогуу окуган шейх бар эле. Ошол киши анан жакта бир жакшы досторубуз бар эле, ошолор аркылуу үйлөнүп калганбыз. Менин апам современный Ирак дейт. Анан кызды тапкыла үйлөнүш үчүн деп кимге айтышым керек? Современныйды таап берсе эмне кылам? Жашым 21-де. Үйдө иште болгондо апамдын жанында аялым болуп турса жакшы эле. Кат жазганым үчүн кечирим сурайм дейт. 7-класска чейин эле окудум. Жакшы эле жазат экен бирок. Мындай. Эми кандай болбосун биздин динибизчи? Төөлөрдүн заманына жооп берип, современныйга жооп бере албай кала турган дин эмес да. Биздин дин бардыгына универсальный дин, бардыгына жооп берет. Болду. Мисалы азыр мурдагыдай кийим эмес, азыр жакшы. Жакшы машина айда, жакшы үй сал, жакшы кийим ки. Бирок шарияттын талабы бар. Ошону эске алып кой, боло берет. Так. Улак убакыт болуп калдыбы? Анан бизде суроолор бар экен, мындай кылайлы. Азандан кийин да бир 10 мүнөттөй убакыт болуп калат экен, Ошого да ошо суроолор кичине жооп берип коелу, себеби убакыттан азан айта берсин анда. Сабагыңыз орозодо кандай болуп калат? Шамдабы, ооз ачыш керек да дейт. Туугандар, мынаны кийинки 4-күнү бир кеңешейли. Сабакты Кудай кааласа кийинки жумадан баштап кандай кылабыз? Ар ким өзүнүн оюн айтып көрсүн, кандай асырдан шамга чейин киши 1 саат кылып анан ооз ачканга кетип калабызбы? Же кыскасы иншалла сиздерден ой күтөбүз. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегенде чогуу иш кылайлы. Кийинки 4-күнү чечейли, Жай намазга бутуңду толук чыгарышың керекпи? Мага айтты эле, жай намаз кичине болуп атат. Сажда кылсам жай намаздан чыгып калып атам дейт. Туугандар, намаздын бир шарты турган жер, мейли ал жөнөкөй жер болобу, асфальт болобу, жай намазбы, башка ошол таза болуш керек. Сажда кылганда адамдын 7 мүчөсү сажда кылат. Ошол жер таза болуп туруш керек. 2 пут таман, тизе тура турган, 2 алакан кол, пешене. Ушул участоктор ушу таза болуш керек. Мына жак бул жактардан балдар сийип койгон болсо дагы эчтеке эмес. Мына жер бешөө тийген жер таза болсо болду. Анан жай намаздан сыртка чыгып каласызбы, ичине кирип каласызбы, айырмасы жок. Сыртка чыкканыңызда мындар жакы жер боло турган болсо, же башка төшөк боло турган болсо, ал тазабы? Таза боло берет ал. Чачыңды алдырып жатканда 2 четин кыска кылып, ортосун узун кылып койсо болобу? Пайгамбарыбыз тыюу салган. Бир жерин кыска, бир жерин көп кылгандан пайгамбарыбыз тыюу салган. Тегиз болуш керек. Азан айтып жатканда кулагыңды жаап айтыш керекпи? Намазда бели ачылып калса, намаз бузулабы? Азанды айтып атканда кулакты, сөмөйлөрдү салып туруп окуган бул сүннөт. Үн катыгыраак чыгат. Бундай жок деле, же кээ бирлер бар, мынтип туруп эле айтып коет, бир кол менен элечи. Жоксо 2 кол менен, микрофон менен айта берет. Андай деле болсо боло берет. Намазда бел ачылып калса, намаз бузулбайт. Жамбаш ачылып калса, кээ бир адамдар ушундай кыскараак шым кийет дагы, ана футболкасына тияк болуп, ачылып, анда сынып калат намаз. Бел ачылса сынбайт. Сосиска арамбы дейт. Сосиска адалы дагы бар, арамы дагы бар. Футболка кийип намаз окуса болобу? Макруh болуп калат. Жамгырдын суусуна даарат кусул кол жууса болобу? Болот. Сүннөт намазынан кийин кыргызча дуа кылып кыйса болобу? Ата энеме ажык алып барайын дедим жана башка. Болот. Угрини сыйрып алсаң, даарат бузулабы? Суу ийриң кан чыкса бузулат. Болбосо бузулбайт. Жеде угри өзү эле чыгып калат го? Анда эчтеке болбойт. А эгер алгандан кийин ошол жерден кичине ордунан жылып кетсе, анда сынат. Улакка чапкан атты канчалык уруп чапса болот? Кээде улакка барбай уруш керек болуп калып атат дейт. Жок, жөндөн-жөн зулумду кылбаш керек. Бирок тарбия үчүн эми урас да эми. Бирок пешенеге чаппаңыз. Пешенеге чаппаңыз. Жылкынын пешенесинде Алла Таала сиздин бактыңызды басып койгон. Ошо бактыңызга чаппаңыз. Ал-хайр маъкудун фи наваси ал-хайр иля яумил кияма. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, жылкынын пешенесине Алла Таалам жакшылыкты басып койгон. Ал бакыт, жеңиш, ийгилик, ырыскы, бардык жакшылыктар. Ошону чаппаңыз таксыр. Өзүңүзгө өзүңүздүн ырыскыңызды чабасызбы? Эгер бир адам зыян келтирсе, ага өзүнө кылган зыяндан ашырбай жооп берсе болобу? Болот. Ушул хадисте айтылганбы? Аятта бар. Кыяматта адамдар топ-топ болуп турабы?
Биз кандай топко кошулабыз? Бу дүйнөдө кайсы топ менен кошо жашасаңыз, ошол топ менен тиякта болосуз. Уурулар менен чогуу, тиякта да уурулар менен. Араккештерми, араккештери менен. Капырлар менен, капырлар менен. Соода тууралуу аятты машина сатуу үчүн колдонсо болобу? Өзүнүн правиласы бар экен го, кымбаттатпай, алдабай, анын кемчилдигин айтып, ушул сүрөнү машинага коюп дейт. Эми Алла Таала хажат намаз окуңуз, эң негизи жакшы. А калгандары бар туура. Кымбат сатканда эми адам пайдасына сатат да, зыянына сатпайт да. Албетте, бирок айыбын айтып коюшуңуз керек, бул милдеттүү. Имамдыкка футбол качан чыкса болобу? Жана ошол имамга уйса болобу? Макруу болуп калат, бирок уйса болот, намаз өтөт туугандар. Жумуштан байкелер магазинден тамеки алып келип бер дейт. Алып келсем күнөөкөр болбоймунбу? Күнөөкөр болот, азыраак кичинекейирээк болот. Убакыт барбы? Бүттүбү? Кийинки да суроолорго алып кеткен экен, Кудай кааласа, мен жооп берилген суроолорду алып коебер. Амин. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алхамдулиллахи раббил аламин. Рахмат.